Ош облусунун аймагында жазгы сел суу ташкындарынын алдын алуу иштери аткарыла баштады. Анткени быйыл кар калың жаап, жаз алдынан анын ээриши менен суулардын деңгээли көтөрүлүү коркунучу бар. Маселен, Ош облусунун аймагында алдын алуу максатында атайын комиссиянын чечими менен 88 объект киргизилген. Анын ичинде Араван району да бар. Аталган райондун Алянаров айыл аймагынын Ачы айылынан айланып өтүүчү каналдын суусу жер алдынан чыгат. Айрыкча жаз күндөрү жаан жааган сайын каналдын бир капталындагы тоолордон түшкөн сел каналга куюп, суунун агымы көбөйөт. Бул учурда Ачы айылындагы турак үйлөргө кооптулук жаралат. Карагылачы, мына тоонун этеги айылчы. Аркында бuyaktan сел түшөт. Мына жазындасы мына азыр жамгыр көп жааган малда сөзсүз бир маселе сел түшөт да. Мына элдин коркунучу полный ушу селовой сактайт да, ушулчу. Селовой канал сактайт да негизичи. Мына элди көрүп атасың, каналдын ылдыйында элдин жашоо шарты ушул жерде. Көп жылдардан бери бул канал тазаланган эмес. Мында улам толуп кеткендиктен үйлөргө коркунуч жаралган. Учурда тазалоо жумушуна 2 техника тартылган. Бул жерде деген мына тоолордун кыркаларын көрүп атпайсызбы? Жамгыр жааганда ар бир тоодон түшкөн селдер түшүп, ушу сел өткөрүш сайга түшөт дагы, селди толтуруп калып, анан турак үйлөргө кооптуу учурлар, жаралган учурлар бир нече жолу болгон. Ошонун алдын алуу максатында азыр Чоң Алай, Каракулжанын тоолуу райондордо азыркы учурда кар кетелектигине байланыштуу биз ылдыйкы зоналарда ушундай алдын алуу иштерин жүргүзүп, жумуштары башталды. Каналдарды тазалоого жергиликтүү бийлик шарттарды түзүп бериш керек. Бирок мында айыл аймакта каналдарды тазалоо жумушуна анча маани бербегендей. Каналды тазалоо алдында мындагы суунун нугун башка жакка буруп, жээктердеги дарактарды тазалоо зарыл болчу. Бирок бул жумуштар аткарылган эмес. Азыр иш жок, турабы техника эмес. Сиздерден башка жерде жер жокпу мындай? Аяр кылып алып турушат коюңдар, ушул жерге барып иштебейлби? Үйлөргө коркунуч келди. Тазалоо жумушу сапаттуу болуусу үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери айыл башчылары менен биргеликте суунун нугун башка жакка бурушту. Бул жумуштун өз учурунда аткарылбаганы өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин ишине кыйла жолтоо болду. Анткени бул техникалар жумушту бат бүтсө, башка жактагы кооптуу участоктарда тазалоо жумуштарына тартылышы керек. Канчалык жумуш бат бүтсө, ошончолук жаздагы сел суу ташкындарынын коркунучу азаят. Анткени Ош облусунда сел суу ташкындары коркунучу тийгизген аймак көп. Ош облусунун аймагында бүгүнкү күндө 2017 жылга атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жумуштарын ошо быйыл кар оор жаагандыгына байланыштуу алдын алуу иштерин жүргүзүү үчүн сел өткөрүүчү сайларды, кар эригенде дарыя сууларынын ташкыны көбөйө турган жерлерди суунун нугун буруу жумуштары боюнча азыркы учурда атайын комиссия түзүлүп иштеп атабыз. Андан комиссиядан сырткары биздин план боюнча 88 объект мерчемделген. Бул боюнча жумуштарды азыр ылдыйкы зоналарда, кар жок учурларда уже жумуштарды баштадык техникалар менен. Ири дарыяларда суу көбөйгөн учурда жээктер жеп айылга коркунуч жараткан учурлар Жалал Абад облусунун аймагында да көп кездешет. Өткөн жума жазгы сел суу ташкындарынан алдын алуу үчүн түзүлгөн комиссия Жалал Абад облусуна барып, абал менен жеринен таанышып келген. Анда өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев суу ташкындарын сактоочу дамбаларды сайдан таш шагыла алган ишкерлер бузуп жаткандыгын айтып, жергиликтүү бийликке тез арада буга чара көрүү зарылдыгын белгилеген болчу. Бизде көрүп турасыздар, азыр могу жергиликтүү элдер суунун ичинен бүт таштарды, сагылдарды, таштарды алып кеткен, ошо техникасы экскаваторлор менен кирип алып. Бул вообще болбойт. Бул эмегечи биз ушунча миллиондогон акчага кетип туруп, дамбалар курулуп атат, четтер тосулуп атат. А бул суунун нугуну ар жака буруп туруп киргенден кийин ошо тосмолорго кооптуу жагдай жаратып атат. Ошолорду жергиликтүү бийликке азыр тапшырма бердик, токтотсун. Бул жерден вообще шагыл, таш, эчтеке алганга мүмкүн эмес. Бүгүнкү күнүчү биз ушунча эки капталын тосуп, ушу суунун нугу бир тараптуу кетсин деп атсак, а бул суунун нугуну бүгүн мана буруп кооптуу көргөзүп атат. Көк Ат дарыясы айылды аралап өткөндүктөн андан коргонуу үчүн дамбалар курулган. Бирок жеке адамдар тарабынан сайдан таш шагыла алуу күчөгөндүктөн учурда мурда курулган дамба жарактан чыгуу коркунучунда калган. Таш булак айыл аймагында да мындай көрүнүш күч алып, анын кесепети оор болушун эскертилгендигине карабай, дарыянын ташына кызыккандардын саны азайбай келет. Булар шагылды алиги майдас чоңдору калып кетип атат. Майдасыны алып чыгып атат, ошондо чоң таштар түшүп, суунун салын нугуну өзгөртүп атат. Буну биз келип айыл башчылар өзүм кошо келип дагы айттым мен. Албагыла, мындай кылып албагыла. Бирок эми элдерге алиги майдасы жакшы өтүп атат да, ошон үчүн ошондой немени ишти кылып атышат да булар. Жергиликтүү бийлик сайга ээлик кылып таш шагыл ташыгандарды тыюуга күчү жетпейт. Анткени көпчүлүк ишкерлер лицензия алып, документтештиргенден кийин өз алдынча каза беришет. Анда да таш шагылды алып чыгып кетүүгө ыңгайлуу деп айылга жакын жерден казышат. Бул абал айылга кооптулук алып келүүдө.
Жаз алдынан суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн болгондуктан таш шагыл ташыган ишкерлерди ооздуктоо менен бирге каналдарды тазалоо жумушу да колго алынды. Сузак айыл аймагында айыл аралап өткөн сел өткөрүүчү каналдар айрыкча жаан жааган учурда турак үйлөргө кооптуулук алып келген. 9 айылдан турат биздин айыл өкмөт. Ошондон 6 айлык ушундай сел коркунуч сел аркылуу тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Азыр мына өзүңөр көрүп турасыңар, мына эсмелеңге 4 документ бергенбиз. Эсме арыктарды сел арыктарды тазалоо боюнча ошондон бүгүн иш башталды. Ошонун экөө проект өттү. Бу Төш айылы менен Камышбаш айылынан 700 метр казылат общий. Азыр бүгүн бу Камышбаш мына бүгүнкү күндө көрүп турасыңар, 150 метр казылып башталды же бүгүнкү күнгө. Ошо эсмелем немеси менен. Мындай тазалоо иштери дагы көп. Өзүбүз дагы 3 айылда болот. Айыл өкмөттүн өзүнүн күчү менен биз 2000 км дагы казыйбыз өзүбүз. Достук, Арал айылында, Жаңылхан айылында ушундай иштер жүргүзөбүз дагы. Бул өзүңөр көрүп турасыңар, аба ырайы өтө кар көп жаагана байланыштуу ушу быйыл суу көп күтүлүш келет, келиш көп күтүлүп атат. Ошого болот тезден ушу март айылынын ичинде бүтүрүшүбүз керек болот ушу иштерди. Мындай кооптуулук жараткан сел өткөрүүчү каналдар Сузак районунда көп. Алардын баарын сел агымы көбөйө электе алдын ала тазалап алуу зарыл. Учурда айылга түз коркунучу алып келген каналдардын баары тазаланып жатат. Кар көп жаады. Ошого жер көчкүсүнөн сырткары бизде мынау сел коркунучу бар. Ушул сел коркунучудан 2017 жылга объектилер өткөзгөнбүз, 9 объекти. Алардын бири ушул Сузак районунун Сузак айыл өкмөтүнүн Камышбашы участкасы. Ушул жерде быйылкы 2017 жылга өткөн объектилер башталып, жумуштар башталды. Мына техникалар келди уже жазгы талаа иштеринин жумуштарды алдын ала быйыл суу мына жамгыр, кар көптүгүнө байланыштуу уже эрте баштадык быйылкы жылычы. Себеби суу уже мына сел өзүңүздөр көрүп тургандай суу көп быйылчы. Былтырга караганда 2 эсе суу көп быйыл. Жалал Абад облусунда ири дарыялар жана сел өткөрүүчү каналдар көп болгондуктан алардан коргонуу үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы тарабынан бардык күч аракеттер жумшалмакчы. Жалал Абад областында өтө чоң дарыялар бар да. Бул Көк Арт, Кара дарыя, Кара Үңкүр, Кара суу деген чоң дарыяларыбыз бар берде. Андан сырткары Жалал Абад областынын дээрлик бардык райондору селден жана суу ташкынынан коркунучтуу болуп эсептелет. Быйылкы жылга биз атайын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүгө 59 объектини киргизгенбиз. Ошо 59 объекттер мына азыр Сузак районунда жана Нокен районунда жумуштар башталды. Андан сырткары жергиликтүү бийлик менен биргеликте дагы азыр сайларды тазалоо боюнча жумуштар жүрүп атат. Бизде Жалал Абад областында бир мындай жакшы ыкманы колдонуп атабыз. Ал ошол биз кээ бир жерлерге ушу жарандарга, кооптуу участоктарга товардык материал баалуулуктарды беребиз. Тагыраак айтканда габион торчолорду беребиз, же болбосо цемент беребиз, же дагы башка керектүү техника беребиз, керектүү нерселерди берсек, жергиликтүү бийлик аларды өздөрү чыгып жасап, куруп, өздөрүнүн күчү менен да иштеп атышат. Андан жергиликтүү калк. Андан сырткары жергиликтүү бийликке биз күйүүч майларын берсек, алар өздөрү техника таап иштеген жерлер бар. Башка жаранды коргонуу кызматтарын дагы пайдаланып, ошолордун күч каражаттарын да тартып атабыз. Бирок быйылкы жылдагыдан өзгөчө болуп атат. Өзгөчө болуп атат, анткени жылдагы салыштырмалуу кардын көп жаагандыгы 3-4 эсеге чейин көп жаады. 3-4 эсеге чейин кар көп жаады да. Анан январь, декабрь, январь, февраль айларында жамгыр аралаш жааган карлар жерге сиңип, кар тоңбостон жааган кардын баардыгы жерге сиңип дагы мына азыр жер көчкүлөр, андан сырткары ошол суу ташкындары болуп атат. Мисалы Көк Арт дарыясында жылда ушул мезгилге караганда 5-6 куб суу аккан болсо, бизде мына бүгүнкү күндө 35-37 куб. 6-7 эсеге суу көп агып атат да. Бул деген бизге өтө чоң коркунучтун белгиси болуп эсептелет. Себеби аз суу кире турган ушул бөлө элек, али дагы бир аз убакыт бар. Эгер ошондой болсо, бизде адистердин айтышына караганда баягы 98-жылдагыдай чоң суулардын агышы 2010 жылдагыдай чоң дарыялардагы суулардын деңгээли көтөрүлүшүнөн да чочулатып турат да. Ошолордун алдын алуу боюнча болгон күч аракеттерди жумшап азыр жеринде иш алып барып атабыз. Мерченделген планда төмөнкү аймактарда кар ээригиче бүткөрүлүшү керек. Андан соң тоолуу аймактарда иштер улантылат. Кыргызстан боюнча жалпы 800дөн ашык сел суу ташкындары жүрүү коркунучу бар аймактар аныкталган. Алардын баарында алдын алуу үчүн өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Кубатбек Бороновдун тапшырмасы менен иштер жүргүзүлө баштады.